балдардын табиятын эске албай эле көбүнчө салыштыруу бар. Бул негизи мунун баласы мындай болуп кетиптир го, сенин досуң эле болуптур, сен эмнеге андай болбойсуң, а тигинин баласы деле 4 класс окуйт экен. Ал жеңип алыптыр го, олимпиададан деген салыштыруулар кездешет. Бул чынында туура эмес. Себеби баланын өзүнүн Аллах Таала берген табияты болот. Ар бир нерсеге шыктуу болгон балдар болот. Бир эле үй бүлөдө 5 бала болсо 5 кыл нерсеге кызыгышы мүмкүн. 5 кыл табият, 5 кыл кыялы болушу мүмкүн. Ошондуктан эч качан балдарды бири-бири менен салыштырбашыбыз керек. Ал эмес бир туугандарды, бир карындан эле чыккан бир туугандарды да салыштырып болбойт. Ар бир бала уникалдуу. Биз качан баланы кайсы нерсеге кызыгарын билгибиз келсе, анын табиятын тыгышашыбыз керек. Кичинекейинен 2-3 жаштан баштап эле ар бир бала ар кандай болуп чоңойт. Кээ бирки кыздар баардык нерсени башына үйө берип эле бир модага кызыккан кыз болушу мүмкүн. Кээ бирки бала машинаны бузуп, ичин чукуп, эмне бар экенин билет. Кээ бирки балдар болсо тоокту каалап эле ошо тоок, мал жан менен жүрө беришет. Кээ бирки бала окууга мына ишти кыл десе деле окуй берген балдар бар. Демек муну кээ биркиси айтышат, ар жагынан болсо өзү эле окуп кетет. Ушул жаатта балдардын психологиясы боюнча биз кандай дейбиз? Балдардын психологиялык потенциалдык дарамети анын төрөлгөнүндө кошо төрөлөт. Бул шык, анын жөндөмдүүлүгү, кызыкчылыгы, таланты балага негизи жарыткан таранып берилет. Ошондо ар бир ата эне балдарды башка бала менен салыштырбай, ага инисин салыштырбай, анын табияты кандай экенин биз байкап, анан талдашыбыз керек. Мисалы кичинекей кезинен балдар азыр көрүп атасыздар, ютубтан бир нерселерди көрүп алып жасап атышат, леголорду алып жасап атышат, укмуш танкаларды көрүп жасап атышат. Атасы дагы аны кыла албай, баласы ошону жасап атат. Ушул жерде мунун жөндөмү ушундай жасай турган, ойлоп табуучулук, ушундай бала экен деп биз ошол жакка шарт түзүшүбүз керек. Кээ бирки балдар математиканы аябай оңой үйрөнөт, анан адабият, ыр жактоо дегенди кыла албайт. Кээ бирки бала болсо ушул жаратылышка жакын, тоо койнунда, тоо таштарда жүргүсү келет, уста боло турган балдар бар. Буларды биз классификациясын айтсак, Рожерстин классификациясы боюнча адамдын интеллектинин 12 түрү бар деп берилет. 12 түрүндө кайсы десеңиздер, 12 түрү менен таанышып чыгууга туура келет. Бул примерно нол типтеги мугалим боло турган бала, бул болсо ферма ача турган бала, бизнес ача турган балдар, ошол эле учурда изилдөө ишине кире турган, же болбосо дайыма калыстыкты, адилеттүүлүктү талап кылган юристтер бар. Булардын ар жагынан ушундай болуп келет. Анан муну дагы психологияда акцентуация термини менен дагы берет. Акцентуация деген бул адамда кайсы бир мүнөзү басымдуураак. Мисалы кичинекей кезинен эле кийимдерин таптаза кылып, бүктөп, иреттүү кылып, эч ким үйрөтпөсө дагы ошондой жүргөн балдар бар. Өзү таптаза, таза тутат, китеп, дептерлерин ата энеси аны үйрөтпөсө дагы бир туугандан ажыралып, ушундай болот да. Чынында эле бул анын өзгөчөлүгү, бул мисалы эпилептоид акцентуациясы деп аталат. Муну психологияда терең талдап чыгыш керек болот. Анан баланын табиятын талдаганда албетте адистер, психологдор баланын жүрүм турумуна, анын ири моторикасына карап, анын кыймыл аракетине карап биз таап беришибиз керек. Бул көп жаатта ата энеге кыйынчылык жаратат. Себеби балдар эмне деп ойлошот? Менин балам аябай шоп, менин балам айтканды кылбайт дейт. Чынында баласы олимпиададан, спорттон чоң байгелерди алып келе турган энергиясы ашкан бала болушу мүмкүн. Демек баланын табияты, адам баласынын табияты ар кыл жаралат. Сизге кандай бала берди, ал балаңыз эмне ишти жакшы аткарат, эмнеге кызыгат, ошол кызыгуусун табышыбыз керек болот. Бул жерде мисалы мен өзүмдө деле 5 балам бар, 5 кылда. Чоң акча тапса эле ушул акчаны каяктан баарын уюштуруп алып эле башкарып, аны мындай кыл, мындай кыл. Демек бул менеджмент. Экинчиси болсо ал башкарууну такыр эле каалабайт. Ал өзү бир бурчка отуруп алып эле
телевизордон, ютубтан нерселерди карап алып ошолорду жасайт. Майда детальдарды зерикпей жасап чыгат. Мисалы биздер зерип кетебиз. Койчу ушуну кылбай эле койчу. Жок. Бир нерсени кураштырып, легодон робот жасап, ага мотор улап, ошону иштетет. Андан кийинки балам аны карап отурбайт. Ал аябай кыймылдуу болгондуктан футбол ойнойм, башка кылам. Адамдар менен мамилеси өтө тез кирип кеткендиктен байкесинин досторуна дос болуп алган. Ушундай биз адамдарды бул коомдо мисалы уюштуруучулар бар. Биринчи ойлоп табуучулар бар, изобретатели, разработчик. Экинчиси ошол биз ойлоп тапкан нерсени уюштуруучулар, организаторлор. Анан аны ишке ашыруучулар, реализаторлор бар. Анан ошонун алдында исполнительный аткаруучулар жана бала өзүн таппай калгандан анан бирөөнүн айтканын кылып ошону эми ар кандай ишке деле макул, эми ушуну кылам да деп калуучулар болот да. Ошондуктан биз баланын табияты дегенде анын интеллектинин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмнеге кызыгаарын, кандай таланты бар экенин такташыбыз керек. Бирок биз талант дегенде дароо эле баланын таланты дап ачылып калышын каалайбыз. Таланттуу, ийгиликтүү адамдардын баардык ийгилигинин 99% эмгек, изденүү, билим, 1 эле пайызы талант болот. Бирок ошол бала гитарага кызыгып атабы же чыгармачылыкка кызыгып атабы, бир ырды өтө көркөм айтып береби, үнү аябай тунукпу, широкойбу, ошол жакта ата эне өзү тыңшаш керек. Эгер өзү тыңшабаса, балам эмнеге кызыгаарын билбейм десе, анда азыр балдар психологуна алып келип текшертип, анан ошол жаатта билимин өркүндөтүш керек. Эмне болгондо дагы бала өзүнүн ар жагындагы нагыз өзүнүн мындай миссиясы, бул жашоого келип бир аткара турган ишин кичинекей кезинде 6-7 жашка чейин көрсөтөт. Биз бирок аны оңдогубуз келет. Спортто аябай күчтүү боло тургандарды жөнөтүр. Көп шоктонбо, өз алдынча эле бир нерселерди кыла бербе дейбиз. Бирок бизнес жаатында чоң тобокелчиликтерге, чоң иштерди аткарганга, чоң проекттерди аткарганга өз алдынчалуулук, эрктүүлүк керек болот да, кайраттуулук. Ошондо бул балам кайраттуу, бул бир ишти кыла турган, бул соодага жакын, бул болсо мугалим боло турган, бул болсо юрист боло турган деп биз балага болжолдоп бир багытты беришибиз керек. Негизи 12 жашка чейин баланын кызыгуулары, табияты ар кыл болот. Буга кызыгып, ага кызыгып, кээде алмашып кетиши мүмкүн, бирок 12 жаштан баштап балдардын кызыгуусун эгер биз таптай турган болсок, анда ал туруктуураак болуп баштайт. 15-16 жаштан кийин бала 13-11 эртең мен ким болом, каерде иштейм, мен кандай адаммын деген өткөл курактын суроолору берилгенде аларга психологиялык чоң тесттер бар. Тестти алып келип өткөрүп, бала эмнеге кызыгат, кайсы сферада эртең иштейт, кандай адам болот деп аныктап бериш керек. Мисалы бизге ушул 9-11 класстагы балдар, кыздар бүтүрүүчүлөрүбүз алып келсе, биз ошол тестти жүргүзөбүз. Бала баарына ачык жооп бергенде 3 кесип чыгат. Анын табиятына ылайык өзү жактырган чындап жооп бер дейбиз да, мына өзүң деле алдабабы, текшербейт эч ким, туура ката жок. Ошол жерден бала өзүнө айкын болот. Мен мына педагогика илим жагына барышым керек экен, жок мен биологияга, же жок мен бизнес, соода жактын иши, же болбосо спорт. Ушинтип бизден азыр канча тажрыйбадан өтүп атат. Балдар келет, эмнеге жөндөмдүү экенин билбейт, анын табияты кандай экенин билбейт, бирок ошол тесттен өткөндөн кийин ооба мен ушинтип ойлойм, ооба чын эле ушундай деп кетет да. Демек бул атайын ошол бүтүрүүчү балдардын, өспүрүмдөрдүн нар жагынан эмнеге кызыгаарын талдап чыга турган атайын түзүлгөн тесттер болуп саналат экен. Бул психологиялык тесттерди биз адистин коштоосунда өтүшүбүз керек. Өзүбүзчө эле өтүп алып эле баш айланып калбашы керек. Мен мындай экен, анан мындай травмам бар экен, анан андай экен дешибиз керек болот. Анан кээки балдар түшүнбөй атса, анын акцентуациялык өзбүчөлүгүн эске алышыбыз керек. Кичинесинен ошондой таптаза болот, баарын ортодунда кыла турган, бир жер кыйшайып калса болбой турган балдар бар да. Ошол эле учурда жаштайынан эле өтө философиялык оор суроолорду берген балдар болот. Эмне үчүн чөптөр мындай? Эмне үчүн сиз мени төрөгөнсүз?
эмне үчүн мындай болгон, жердин түбү каякта, ушундай экзистенциалдык деп коет. Булар кийин философ боло турган, диний алым боло турган, бул мына диний жакта бизде өзүнүн терең ойлору менен иштей турган балдарды биз кичинесинен көп сүйлөбөйбүз. Сага ким койду, каякта суроолорду табасың дешибиз керек болот. Чечен боло турган балдар бар. Сынчыл ой жүгүртүүсү жана көрөгөчтүгү, бир нерсени карап дароо байкагандыгы. Ушулардын баарын ар бир ата эне өзүнүн баласынан карап чыгышы керек болуп калат. Анан менин балам көп ойлойт да, эч кандай деле таланты жок. Сиздер айткан нерсе жок. Жөн эле жүрө берет, эч нерсеге кызыкпайт. Бир балыкка окшоп ооз ачып сүйлөбөй, бул кандай? Ушундай типтеги адамдар дагы бар. Бул кандай десе, бул темперамент менен түшүндүрүлөт. Темперамент да адамдардын ушул окуяга, жашоого болгон реакциясынын тездиги да. Кээрки бала чыйраак, жайдары болсо, кээрки бала анча эле сүйлөбөгөн бирок ишти бүтүрүп койчу балдар бар. Иштин майын чыгара турган, унчукпай баардык иштин эң кыйынын бүтүрө турган адамдар болот. Сүйлөбөйт деле бирок алар эмоциясын анча деле көрсөтпөйт. Бирок алар өзүнүн бактылуу эле сезет, жакшы эле. Алардын интеллектуалдык көрсөткүчү жогору болуп чыгышат эле мүмкүн. Бирок алар анча сүйлөбөгөн эле. Ал анча сүйлөбөгөн интроверт балдардын жан дүйнөсү бай болот. Алардын потенциалы набат көп болот. Анан ошол эле учурда ыйлай берген, аябай көңүлү насек, болбогон эле нерсеге ушунчалык сезимтал балдар болот. Булар чыгармачыл боло турган балдар. Алар чыгармачыл боло турган балдардын самооценкасы өзүнө баалоосу дагы аябай төмөн болот. Буларга өзгөчө мамиле жасашыбыз зарыл болуп калат. Баланын табияты боюнча бул атайын ар кандай концепция боюнча, классификация боюнча айтып чыгышыбыз керек. Анан ошолордун ар биринен таап чыксаңыздар болот. Бул боюнча бала тарбиялоо курстарыбызда дагы айтабыз. Бала тарбиялоодо баланын табиятын эске албасак эмне болот? Көпчүлүк ата энелер мээси күчтүү иштеген, математикадан, логикадан күчтүү балдарды спортсмен болосуң деп. Кандан коркуп, ал чыгармачыл балдарды медик болосуң деп. Ушундай туура эмес баланы багыттаганда жана башка бала менен салыштырганда кандай жаман кесептер болуп калышы мүмкүн. Мында бала табиятынан адашып калат дагы, өзүнүн жашоосунан адашып калат. Башкача айтканда биз ар бир адам бактылуу жашаш үчүн өзүнүн туура кесибин тандап, анан туура өмүрлүк жайын тандаса кыйла кыйналбайт деп айтылат го. Ошондой эле ал сүйгөн иши болуш керек. Ал сүйүп ошону иштесе, бир күн дагы иштебеген болот да. Ошол табиятына ылайык бизди жараткан Кудай, Аллах кандай бизге дарамет берсе, биз ошону ишке ашырсак бактылуу болобуз. Эгер биз өзүбүз таппай калсак же балабыздын таап бербей эле анан сен муну битигинин баласына окшош спортко барасың. Сен эмнеге арык болуп жүрөсүң, андан көрө күчтүү болгон дей бере турган болсок, ал бала шахматтан күчтүү болсо, туура келбей калат. Биз адашып калабыз. Негизги туура тандоо бул ошол бала эмнеге кызыгат. Сиздин балаңыз эмнеге кызыгат? 4-үнчү балаңыз эмнеге кызыгат? 1-инчи кызыңыз эмнеге кызыгат? Ар бир баланыкын индивидуалдуу карап, ошого жараша гана багыт берсек болот. Болбосо көпчүлүк учурлар бар. Балдарды зордоп, медицинага тапшыртып коюшат, же болбосо биологияга тапшырып коюшат, же так эле кызыкпаган мугалимдик окууга окубайт деле, же окуп бүтсө деле иштебейт. Же нарды жок, же бери жок. Анан эмне кылдым мен деп анан жашоосунан мындай кызыгы жок, анан өзүн таппай калган адамдар көп бизде. Себеби кичинесинен ата энеси бул сенин ишиң, сенин кызыкчылыгың деп табышып бербесе, мен эмнеге кызыгышымды билбеймин деп келген чоң адамдар көп да. Өзү бир нерсеге кызыгат белемиз, аны деле билбеймин. Жашоодо максатың жок. Бир нерсеге мындай кызыгып, ошонун моокун кантип бир иш кылбаймын деп анан чоңойгондо, жоң киши болгондо өзүн издегенде. Анда ошо кичинекей кезинде бир аз көңүл буруп коюшубуз керек. Эч билип албаса, азыр балдар психологдор жатат. Тартынчаак, уялчаак, уяң балдар болот. Булар боюнча ата энесин кычалат кылат, эртең кантип тирлик кылат, кантип оокат кылат, өзүнүн оюн да айта албайт, бир жерге барса уяла берет деп. Бул жерде баланын жашына карай эле, мисалы 5-6 жашка чейин көп балдар уяң болот, тартынчаак болот, апасына кача берет, жаңы жерге барбайт. Бул норма. Себеби балада өзүн өзү сактоо механизми бар.
мисалы көрүнгөндө эле ээрчип кетүүсү болбойт да. Ошого бала жатты карап андан качып жатыркайт. Бул жакшы элек. А бирок мектепке баргандан кийин коомдошуу башка балдар менен достошуп алака кылып анын кыйла дүйнө таанымы кеңейет. Ошондон кийин бала ошондо деле уяңбай берсе, ошондо деле тартына берсе, бул меланхолик жана флегматик типтеги балдарда болот. Өтө эле сүйлөбөгөн, тилин жутуп алган, тартынып такыр эле уяла берген балда эки себептен ушундай болот. Биринчиси бул ошо нар жагынан анча эле сүйлөбөгөн, кем сөз, бирок баардык нерсе түшүнгөн, сабакты деле түшүнгөн, сураса билет же тестте жооп берет. Булар анча эле сүйлөгөнү каалабайт да. Бирок буларды кантип биз оңдойбуз десек, бир аз чоңойгондон кийин негизи муну мугалим менен сүйлөшүп, доскага чыгып, айтып бергенге, анан ошол жерде мактаганга, анын баланын жакшы жагын таап, ошол жактан бала өзүнө ишеним топтогонго аракет кылыш керек. Ошондо бала нар жагында бар бала, өзү нар жагынан эле кем сөз анча эле сүйлөй бербеген бала ачылышы мүмкүн. Спорт ачат, чыгармачылык ачат, бул сүрөт тартуу, сууда сүзүү, башка нерселер баланын өзүнүн потенциалын ачканга жардам берет. Бирок экинчи жагынан кичинекейинен баланы коркутуп, үркүтүп, мындай катуу кармап чоңойтом дегендер ошондой өзүнүн сөзүн сүйлөй албай калат. Сен ал 1 жашында деле мисалы тамакты көп жебе же мындай отур, андай отур деп өтө катуу сүйлөгөндө баланын табияты жумшак болот да, коркуп калат да. Анан жегим келбей атат десе, неге жегиң келбей атат деп дагы болушу мүмкүн. Же топ ойнойм десе, топ ойнойсуң деши мүмкүн. Ошондо чоң адамдардын катуу сүйлөгөнүнөн бала коркунчак болуп өзүнүн оюн айткан дайыма айтып ушугат, дайыма айтып келтектейт, дагы айтса дагы ушугам. Андан көрө мындай тынч эле айтпай эле коеюн, ушукпай эле коеюн деп дагы өзүн сактайт да. Анан ошентип айткандан ичинен зырылдап корко турган болуп калат. Ал мен ушинтип айтсам болот деген өзүнө күч таба албайт. Анан ошентип ал өзүнүн оюн айта албай, жашыруун агрессия чыгышы мүмкүн, же ошол менен өзүн өнүктүрө албай калышы мүмкүн. Бирок бул жерде аз кичинекей кезинен эле баланын жеке өнүгүүлөрүн, оюн айтса болот, мынтип эмоцияны көрсөтсөң болот деген курстардан деле үйрөтсөк болот да. Мисалы азыр Бишкек шаарында деле Окурмен Kids курсунда балага IT менен англис тилин гана үйрөтпөстөн, ал жерде баланы жеке өнүгүү катары ораторлук чеберчиликти дагы балага мынтип сүйлөсүң, чыгып мынтип сүйлөсүң, кана сүйлөчү, кана айтчы деп баланы мындай түртүп атана ачылсак болот. Анан 1-2 сүйлөгөндөн кийин аны туура мактоо зарыл. Бала качан кылган нерсесине мактоо укса дагы жасайт. Анан кийинкисине 2 куплет ырдайт, кийинкисинде 3 күн. Ошентип анын бети ачылат, сүрдү жеңет. Бардык эле бала ушундай эле активдүү лидер боло бербейт. Эми нар жагынан төрөлгөндөн эле активдүү лидерлик сапаты менен айырмалангандар да бар, бирок алар аз. Бирок биз ар бир баланы өзүнүн оюн эркин айтканга, өзүнүн оюн жеткиргенге жана каалоосун айта алганга үйрөтүшүбүз керек. Буга биздин ушул кичинекей балдарга ораторлук чеберчилик, чоңойсо деле бул чечендик өнөрдү үйрөтүп, элдин алдына чыгып сүйлөөгө, сүрдү жеңүүгө атайын курстарга берсек, балдар муну жеңип кетет. Ушул учурда ата-эненин колдоосу да сен кыла аласың, сүйлөй аласың. Бизде кээде тилекке каршы койчу, сени сүйлөйт беле. Сен сүйлөйсүңбү? Эмне деп сүйлөйсүң? Мынтип сүйлөйсүң деп келекелеп, тамашалап, ой сен сапсары сүйлөбөй эле койчу. Ой сен капкара сүйлөбөй эле койчу деп мындай тамаша иретинде айтылса деле баланын шагы сынып калат да. Ушундай нерсе айтпаш керек. Койчу сенин мурдуң кыйшак. Сен көзүңдү карасаң, ал жерге сулуу балдар барып сүйлөйт, же мындай болот. Сен кодурайып турсаң, же болбосо сен кулагың чоң болуп болбойт ал жерге деп тамаша ирети болгон менен балага ушундай сөздөрдү күнүгө ата-энелерден же чоң адамдардын айтып койгондору байкалат. Бала эмне дейт экен деп айтышат да. Бирок чынында ушул баланын уяң тартынчаак болуп калышы да түшүнүк. Балдардын арасында өтө шок, өтө кыймылдуу, активдүү, жанын жеген, өтө айрылган балдар бар. Аларды биз кантип канатын кайрыбай, бирок тарбиялуу, адеп акылактуу жолго салсак болот. Эми бул чынында ичиндеги жалын, баланын энергиясы
жакшы ден соолукту билдирет. Чынында каны толук болсо, мээси жетик болсо, анан бала норма катары 6-7 жашка чейин өтө кыймылдуу болот. Муну импульсивдүү деп да атайбыз. Импульсивдүү дегенде алар ойлонбой эле кыймылдай берет, секире берет, жүгүрө берет, ой дүпүлдөп атамбы, апам уктап атабы деп ойлонбойт да. Түн 12 болуп атабы дебейт. Баланын кыймылы ошондой. Ал канча кыймылдаса ошончо мээси өнүгөт. Негизи мындай кыймылдуу балдар мээсинин тез өнүгүшүнө өзү да шарт түзөт. Биз муну шок, жаман, кулакты жейт, ушундай тентек бала дебешибиз керек. Муну ошол энергиясын корото турган спортко беришибиз керек. Активдүү, мисалы, үйдө эле 50 жолу отжимание кыл, чуркайсың үйдө айланып деген сыяктуу зээрикпей баланын энергиясын туура коротушубуз керек болот. Анан көбүнчө 7 жаштан баштап балага эс акыл кире баштайт. Анан ошондон баштап бала кыйла токтоно баштайт. Мисалы, мен дагы 5 балам экөөбүз аябай шок болчу да. Азыр деле айылга жөнөсөк эч ким аларды карагысы келбейт. Анан аны мурунку жогорку муун тентек кылып алсың, балдарың бейбаш кылып алсың, айтканын өзүнүн айтканын кыла берет экен, ойуна келгенин кыла берет экен дейт. А бирок менин балдарымдын айырмасы, балдарда мындай бар. Баягы бейжай тентектер бар. Чепти билбеген. Кой дегенди укпаган. Апасы кой десе деле андан бешпейлер кылган. Өзү жөн тура албаган, бир нерсени дайым изилдеп аткан, көрүп аткан, тамдын башына чыгып аткан, өрккө чыгып аткан ушундай балдар бул изилдөөчүлөр. Демек биз бул жерде өтө кыймылдуу шок балдарды байкашыбыз керек. Кайсы бала ата энесинин 1-2 айтканына токтор, өзүн бир аз да болсо кармана алса, анын тарбиясы туура кетип атат. Бейжай, тентек, шок болуп, жаман сөздөрдү айтып, ар кимге тентек кылып тийишип, бул болбойт. Биз аны чектешибиз керек. Конокко барганда конок адебин, тамакка отурганда тамакта отуруп, ошону жакшы аягына чейин отурганга баягы балдарга жардам беришибиз керек. Бирок буларда бир патология бар, оору катары, азыр СДВГ деп аталат. Бул синдром дефицита внимания гиперактивности. Бул кандай десеңиздер, буларда полевое поведение бар. Баягы мектепке барганда сабакта отурганда жөн эле басып кетчү балдарга. Ою кайты түшүнбөйт да. Анан туруп эле басып кетет, өзүнүн оюндагыны кыла берет. Отуруп, мисалы, азыр биз математиканы жазабыз десе, жок, мен кыргыз тилде кылам. Кыргыз тилде жазабыз десе, жок, мен ойнойм, же мен курсагым ачты. Бул бир аз алардын нерв системасына бузулууну билдирет. Буларды неврологдор алып барса, СДВГ десе, ошол көңүл бурунун жетишсиздигинен бала өзүн кармай албайт. Отуруп сабак окуй албайт, жүрүп кетет, басып кетет, сабак унутуп атса эшикке чыгып кетет. Булар лечение, коррекция болуш керек. Дарыланышы керек болот да. Ошого муну дагы биз ажыратышыбыз керек. Демек, шок балдар, айтканын кылбай, аябай кыймылдуу балдар дегенди 3 категориясы бар. Өзү кыймылдуу, баягы активдүү, лидер, бул бирок башка бирөөгө зыянын тийгизбеген. Анан кой деп бирөө чоң адам айтса, ата энеси айтса, мугалим айтса, бир аз өзүн токтото алат. Анан башка бирөөгө агрессия менен урушуп, муштап, андай мамилени кылбайт. Бирок көп сүйлөшү мүмкүн, көп кыймылдашы мүмкүн. Буларды спортко берсек болот. Экинчиси, тарбияланбаган, адеп ахлаксыз, анан сөгүнүп, сүйлөп, анан кийиминдери тебинип, ар жерлерде ушундай бузукулук иштерди кылып, үйдө деле дубалдарга деле секирип, ар нерсе боло берген, буларды биз кайрадан тарбиялашыбыз керек. Муну адаштырбашыбыз керек. Үчүнчүсү, булар гиперактивдүү деп ойлосо, анда биз невролог алып барабыз. Баланы отур десе, отур деген деле түшүнбөйт, же деле отурбайт, кете берет, оюна келгенин кыла берсе, анда СДВГ деген диагноз болуп калышы мүмкүн. Аны дарылап, коррекциялап иштешсе, алар дагы өзүнүн көңүлүн топтоп, бир жерде отуруп, өзүн башкарып калат, анчалык тентек кылбайт. Бирок ошол эле учурда 7 жашка чейин бала өтө кыймылдуу, шок, тентек болушу жалпы балдарга норма. Андан кийин 7 жаштан 12-13 жашка чейин да кээ биркилер аябай активдүү болушу мүмкүн. Мына өспүрүм куракка жеткенде балдардын токтолушу дагы күчөйт. Анан 16-18 жашка жеткенден кийин көп балдар шоктонбойт эле, сөзсүз эле түшүнүп калат. Бул 10-11 класста болуптур. Эчеке, биз алып отуруп өзүбүз кетебиз, тынч эле, сиз кете бериңиз деп чоң адамга айланып калган. Бул баш мээни баланын жетиле электигин билдирет. Баланын баш мээси качан чоң адамга жетилгенде өзүн башкара алат. Бул жерде отуруш керек, конокто отуруш керек, 2 саат отуруш керек деп аны оюнга берилбей,
көңүл бурусу кыйла анча мынча нерсеге бөлүнбөй концентрацияны топтоп бир ишти аягына чыгарганга жетилип калат. Бирок ошол эле учурда буга жарым пайыз ата эненин көмөгү менен, мугалимдердин, мектептин көмөгү менен болуп атат да. Тим ойсок бала ойна келгенин кылып, ойна келгенин жасаган да болуп калышы мүмкүн. Бул жаатта дагы демек баланын активдүүлүгүн спортко чыгаруу. Анан өтө эле кыйын болсо мугалимдер, педагогдор менен кеңешип, мунун жумтуру начар болбосо психолог менен иштешүү. Анан жанагы көңүл бурусунда бул нормалдуулук эмес, бул бир аз бузулуу бар окшойт десе, неврологко жөнүтүп ошол врачтардын, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп келиши керек болот. Өтө эмоционалдуу балдар бар, айрыкча эркек балдарда. Кыз балдар өзү негизи эмоционалдуу болот. Эркек балдарда дагы көзү жашы биресе айтса эле ыйлай бере турган, көз жашы дайап турган, зорго эле турган балдары бар. Алар чынында табиятынан ушундай. Булар табиятта меланхолик типтеги, меланхолик темпераментиндеги балдар деп аталат. Булар атайын ыйлай берейин, атайын бош болоюн дебейт. Алардын жан дүйнөсү сезимтал. Бир балага бир айтсаң капа болбошу мүмкүн. Бир балага ошол эле нерсени айтсаң аябай капа болушу мүмкүн. Бир балага 10 жолу айтсаң да ал өппөшү мүмкүн да. Ушундай баланын кабыл алуусунун өзгөчөлүгү, анын нерв системасынын реакциясынын өзгөчөлүгү бул меланхолик типтеги балдардын мүнөзү болуп саналат. Бул меланхолик типтеги балдардын мүнөзү өтө сезимтал кабыл алып, жан дүйнөсү ушунчалык өзгөчө болуп, анан дүйнөнү башкача кабыл алып, анан гумандуулугу, анан баланын ушул сезимталдуулугу жогору болуп, башка адамдардан да боорукерликти көп күтөт. Анан биз боорукер болуп тура бербейбиз да. Кылбайсың мындоону, аны кылбайсың десе эле катуу тиет дагы, ыйлап баштайт. Буларга катуу тарбия болбойт. Орой тарбия болбойт. Буларга жумшак тарбия, бирок дайыма кайталанган бекем тарбия болушу керек. Спортко сөз берип, аны жөлөп таяп, анан чоңойгонго чейин биз өзүнө бышык, өзүнө ишенген, сени биз жакшы көрөбүз, сенин табиятың ушундай, бирок сен жакшы эле баласың деген ишенимди берсек, алар өзүнө ишенген өтө чыгармачыл жакшы кыздар, балдар болот. Өтө кыйын акындар, жазуучулар, бүт чечендер, анан мына чыгармачылык дегенде дүйнөнү башкача кабылдашат да. Булар ушундай балдар да. Анан эң гумандуу, эң адамгерчиликтүү, ата энесине кайрымдуу, ата энесин ушунчалык жакшы көрүп, кийин азиктеген балдар ушулар болот. Биз ошол учурдагы баягындай эзилип, ыйлай бересиң, эмоционалдуу боло бересиң, эмне кызга окшойсуң деген учур болуп калат да. Ал убак өткөндө 22 жашка чейин муну бышытып чоңойсок, жакшы адам болот, жакшы инсандар чыгат. Эгер биз анда кылбай турган болсок, булар түнк болуп калат. Эч нерсеге жарабаган, кылбаган, өзүнүн оюн айта албаган, ичине кирип, эмне бар экенин да билбесин. Эч нерсеге жарабай, өзүнө ишенбеген балдар болуп, андан кийин ата энеси дагы психолог болуп, эч нерсеге жарабайсың, эч ким менен чыгыша албайсың деп өтөрү уушуп, уруп, тың кыла албаган, кийин кайра билсе болот, сындырып алганын көрүп, эмне кылса болот деп кыйналышат да. Ошого жумшак, назик баланы катуу уруп же уренанын менен тың кыла албайт. Аны поддержка колдоп, сүйүп, айтып, анан ага мээрин төгүп, ишеним бере турган окуп, алар биз жакшынакай өтө ишенген адам болушат. Балдар менен иштешүүдө ар бир ата эне баланын табиятын тааныш керек. Кайсы ата эне баланын табиятын тыңшап, ага кулак салып, менин балам өзү эмнеге кызыгат десек, анан кийин ошол баланын тагдыры ачылат. Эгер биз башка бир баланын ийгилигин көрүп, ошого окшошпойсуңбу? Башка бир кыздын кылган ишин көрүп, ошого окшошпойсуң десек, биринчи бала буга капа болот да, андан биз тиракка кетет. Бирөөгө салыштырганда башка адам жокко чыгат да. Ошого ар бир баланын таланты ачылыш үчүн ар бир баланы 2-3 жаштан баштап биз байкап башташыбыз керек. Кийин 5-6 жашта кандай баланын ою болсо, ошону аягына чейин укканга аракет кылышыбыз керек. Антпесек, балдар ата энеси ача албаган баланы эч ким ача албай калат. Анан мектепке барганда дагы ача албай калса, ошол бойдон өзүнүн дүйнөсү, жүрөгү жабылып, бул жашоодо мен эч нерсеге эрише албайт экенмин, мен эч нерсеге жөндөмүм жок деген
өзүнө болгон ишеним жогоп кетет. А мындай балдардан лидер балдар чыкпайт. Айрыкча эркек балдарды биз кайсы тараптан болсо дагы күчтүү болсо ошол жагына багытташыбыз керек. Ошондо балдар өзүнүн кесибин дагы туура тааныш. Ата энелердин бул жаатта дагы бир көп кетирген катасы өзү жетпеген окууга окутат, өзү болбой калган кесипке ээ кылат. Мен врач болбой калдым, сен врач болосуң. Мен ушундай кылбай калдым, сен ушундай болосуң. Бул адамдын жеке өзүнүн арманы да. Ал боло албай калдыбы, бирок ал өзүнүн жашоосу болчу. А эгер баласы, кыз ошону кааласа, макул, ошого тапшырсын, ошол окууну алып келсин. А бирок ал каалабаса биз мажбурлабашыбыз керек. Ал баары бир жарым жолго чейин ата энесинин көңүлүн өтө албай окуйт, бирок алып кете албай калат. Ошого бул катачылык өзүнүн жеке арманын, жете албай калган максатын балага жармаштабаш керек болот. А бала чындап атасын тарса, генетикалык жактан ошол кесипти тандаса макул. А андай болбосо сен эмнени тандайт элең деп. Же эң жакшысы бул психологиялык тесттен өтсө, баласына дагы өзүнө дагы жакшы жыйынтык чыгарып берет.